Урматтуу достор, мына могу Бишкекти деле көргөзүп коеюн. Могу Манас көчөдө турабыз. Манас Московскийдечи. Мына могу Магнолия деген, Орион деген Абенка. Мына өкмөттүн, мэриянын элге болгон, бизнеске болгон мамилеси ушул. Мына парковканын баарын бул правительственный трасса деп парковканын баарын жаап салды. Мына бордюрларды коюп салды. Мына мынакта бир 20дай торговый точка бар экен, клиника ушунун баары. Ошонун баарына мына эме парковкаларды жаап салышты. Анан ушул американецтер айтат, no parking, no business дейт. Анан мына парковканын баарын жаап, бетонун тетиги бордюр коюп салды. Мына банкка кантип кирет элдер. Мына мун канча маякта эмелер турат. Мына карагылачы, монун баары парковка эмес беле? Монун баары парковка эмес беле? Парковканын баарын жаап салды, трасса депчи. Өкмөт эмнеге ушундай элге против иштейсиңер силер, я? Монча бизнес эмне болот? Бизнестин баары маяка деген кофе дейт, кофе шоп дейт. Маяка деген клиенттер токтош керек эле да. Анан могулардын баарына кириш керек эле да. Эми булардан кантип уялбай налог аласыңар эми силерчи? Бул эмне деген мамиле? Бизнеске болгон, элге болгон. Бул трасса президент, өкмөт, спикер, анан эмени жана жогорку соттук эле эмес да. Бул трасса биринчи, элдин трассасы да биринчи. Кандай мамиле кыласыңар? Анан мына Бишкектин кебетеси ушул. Бишкектин кебетеси. Мына Бишкекте мына мындай. Мына мындай Бишкек. Мына көргөзүп коеюнчу. Мунун баары, достор, мунун баары. Могу торговый точканын баары өлдү да. Без парковки ким келет буларга? Мен кантип мен тетигил 500 метр артык коюп келем бе ушуларга? Мурун мактан Магнолиядан мына эме алып албай кетип калчу элек. Ушундай кандай мамиле жасайт өкмөт? Ушу өкмөт дагы мына дагы бир жолу айтып коеюн. Мо президентке өтүп баратканда, өкмөт өтүп баратканда ГАИ жарым саат мурун эле баарын токтото берет да. Элдер шашып атат да. Өкмөт итак эле иштебей эле, кеч деле барбайбы? Саат 10до деле барбайбы? Бүт могу час пик өтүп кеткенден кийин. Эл менен кошо жарышып саат 9да келишет. Элдер жумушуна жетпей атса.